саламатсыңарбы менин кичинекей бөбөктөрүм? Кандай эс алып жатасыңар? Балдар, маңайыңар кандай? Келгиле апаларыңарды карап бир жылмайып койгула. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, бүгүн биз силер менен сүрөт сабагынан үй жаныбарларын тартабыз. Балдар, биз бүгүн башка ыкма менен өтөбүз. Бул кыратташ деп аталат экен. Бизге керектелүүчү каражаттар А четери барагын калыңы керек. Бул суу керек, жумуртканын сарысы, кыл калемдер керек, учтуу мындай таякчалар керек, гуаш, акварель боёгу керек. Эми балдар, биз бул барактын бетин суулап алабыз. Бул балдар, бул кагаздын бардык жерин суулап алабыз. Андан кийин балдар, бизге тоону тартабыз. Ал үчүн бизге балдар көк боёк керек. Эми балдар, бизге канчалык алыстаган сайын өңү бизге кичине бозомураак агыш цветте болуш керек балдар. Андан кийинки балдар, бизге тоону тартабыз. Тоону тартыш үчүн бизге күрөң керек. Кээ бириңер буга сары, күрөң, жашкылт өңдөрдөн аралаштырып койсоңор да болот. Бирок мен күрөң түстү алдым балдар. Бул балдар, күрөң боюп бүткөндөн кийин балдар, биз жерди тарта алабыз. Жер тартыш үчүн бизге жашыл боёк керек. Буга дагы өзүңөр каалаган өңдөрдөн аралаштырбасаңар болот балдар. Андан кийин балдар, мага сары өңдү алгым. Балдар, бул боёк кургагычакты бизге 4-5 мүнөт убакыт керек болот. Эми балдар, бул боёгубуз кургап алгандан кийин мунун үстүн жумуртканын сарысы менен боёп чыгабыз. Мына балдар, бүт жерин жумуртканын сарысы менен боёп. Эми балдар, муну дагы бизге кургатышыбыз керек. Буга дагы бизге 3 же 5 мүнөт убакыт керектелет балдар. Эми балдар, бул кургагандан кийин мунун үстүн балдар биз кара боёк менен боёп чыгабыз. Мында дагы балдар, эч бир жерин калтырбай боёйт. Балдар, бул кыратташ деген, бул француз тилинен алынган экен. Бул чийүү дегенди, кырып чийүү дегенди билдирет экен балдар. Биз бул жактын кагаздын бир да жерин калтырбай бүт кара өң менен боёп чыгабыз балдар. Эми балдар, бул боёк
жакшылап кургакчакты күтөбүз. Буга 5 же 10 минутта убакыт кетет балдар. Балдар, биз бул кургап калган барагыбызды эми биз ушуга тоонун элесин түшүрүп алалы балдар. Эми балдар, биз муну балдар жакшылап кырып алабыз. Жакшылап кырганда жакшы элестерди берет балдар. Менин тоом даяр болуп калды окшойт. Эми балдар, биз асмандагы булутту тартабыз балдар. Биз булутту жакшылап жазайбыз балдар. Эми балдар, биз тобу менен бул булуттарыбыз даяр болду. Балдар, эми бизге бул үй жаныбарларына кайсылар кирет? Билесиңер, уй, жылкы, кой, эчки, анын балдары кирет, балдар. Эми үй жаныбарлары балдар каякта болот билесиңер, короодо болот, анан жайлоодо болот. Эми балдар, биз ушул боюнча азыр биз буяктан кырып отуруп биз жаныбарларды түшүрөбүз балдар. Биз бул жаныбарлардын кулактарын, мен балдар бияка жылкыны тарттым. Эми балдар, мен дагы бир жаныбардын элесин түшүрөм. Силер карап турсаңар. Мен балдар бияка дагы уйдун тартып атам балдар. Эми балдар, мен бияка жылкы менен уйду тарттым. Эми бул жакка дагы мен бир жаныбарды тартып көрөйүн. Балдар, мында кагазыңар жакшы кургаса балдар, бул кургаса жакшы элестерди берет балдар. Эгерде силер жакшы сүрөт чыгарыңар келсе, жакшылап кырабыз. Мен бияка балдар мен койду тарттым. Бул жери эми балдар, бизге үй жаныбарына дагы күчөк кирет. Балдар, биз жайлоодо эмне болбойт? Иттер менен малдарды кайтарат. Ошон үчүн бизге иттин да сүрөтүн тартып коелу. Ал эми балдар, жайлоодо боз ийсиз элестетүү болбойт балдар. Мен эми боз ийди тартам. Балдар, мен бул жакка үй жаныбарларынан жылкыны, уйду, анан козуну тарттым.
жана күчүктү тарттым. Бул жерден мага боз үй дагы тартып койдум, анткени жайлоодо боз үйсүз элестетүү болбойт. Ал эми бул жакка мен очок тартып койдум. Бул жерде тамак бышып атат. Эми балдар, мен сүрөтүмдү көрсөңөр, меники окшошту деп ойлоймун. Силер дагы балдар ушундай кылып жазап туруп, мага видео кылып кетиргенди унутпагыла. Саламатта калгыла балдар. Мага сөзсүз тартып жибергенди унутпагыла.